Ата районунун Үрмарал өзүнүндө турам. Бул жака жергиликтүү жеке ишкер өз демилгеси менен Чакан ГЭС куруп жаткан экен. ГЭС саатына 1000 киловатт-саат электр энергиясын өндүрүлгөн электр энергияны 10 киловольттук аба чубалгысына түздөн-түз кошот экен. Саатына 1000 киловатт электр энергиясын өндүрүүнү максат кылган ГЭСтин курулушу 95%га бүтүп калды. Өзгөчөлүгү иштөө тартиби автоматташтырылган. Ошондой эле жабдуулардын бардыгы колго жасалган. Жогору жактагы каналдан 5-6 куб суу түшөт. 2 труба менен түшөт. Ал диаметри метровый. Ал жогорку беф менен нижний бефтин айырмасы 27 метр. 2,7 атмосфера бар давление. Ошонун негизинде бул ГЭС иштейт. Анан бул ГЭСтин уникалдуулугу бул токто чыгарат, ирригацияга элге суу берип, ошол менен ошондо ишке кетет да. ГЭС бузулуп калган учурда бул 2 клапан жабылат дагы автоматически. Бул 2 клапан ачылып суу кете берет. Ичине киребиз. Бул мынакей турбина деп коет. Бул турбина жанагы 5-6 куб суу ушунун ичине кирип, бул турбинаны айландырат. Бул турбинаны айландырганда бул турбина бул редукторго кошулат. Суу ылдый түшүп кетет, айландырып туруп. Бул редуктор оборотту жогорку чыңалууга көтөрүп туруп, где-то 1,5 миң оборот, 1600 оборотко чыгарат да, бул генераторго кошулуп, бул генератор ошо 1000 киловатт, 1300 киловаттка чейин ток чыгарат. Анан кийин чыккан ток бул мынакей щиттер турат, ушуга кошулуп дагы щиттер келет автоматика. Бул ГЭС өзү автоматический управление, полный автоматика, адам башкарбайт. Уникалдуулугу да ошол жерде. Анан кийин автоматический токту бул жерден трансформаторга чыгарат, трансформатордон 10 000 вольт кылып туруп анан кийин мамлекеттин чубалгыларына кошот. Максат Жанчыкуловго Чакан ГЭСти куруу демилгеси күн санап электр энергиясына муктаждык көбөйүп жатканда пайда болгон. Мамлекет башчысынын Чакан ГЭСтерди куруу демилгеси түрткү болуп, Үрмарал өзөнүнө ГЭС курууну 2 жыл мурда баштаган. ГЭСтерди курууш керек деп сырткы инвесторлордон дагы привлекать этип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча деген ГЭСтер курулуп атат. Анан биз ошол кыялыбыз бир орундалгандай болуп, биз дагы аракет кылып анан баштадык. Турбинаны, редукторду, генераторду Германиядан алып келдик. Бул экөөнү биз өзүбүз жасап, станоктордон жасап чыгардык да. Каражат жагынан биз кыйналып атабыз, бүгүнкү күндө каражатыбыз жок. Мен 2 партнерим бар. Эми ошол каражат маселеси чечилсе, биз Кудай буйруса бир 2 айга жетпеген мөөнөттө буну ишке берип коебуз. Эми ушул жөн эле агып аткан суудан, мына саатына 1000 киловатт. Бул саатына 1000 киловатт деген сөз 1 саатта 4,5 миң сом деген. Бул күнүнө где-то 100 миң сомдон ашык киреше табат. Эми бул 100 миң сомдон ашык киреше тапса, ушул айыл өкмөткө салык түшөт. Агым пульс деп аталган ГЭСке суу жалпак тил каналы аркылуу берилет. Каналдан ГЭСти көздөй 2 төтүк жаткырылган. Электр энергиясын өндүрүүгө 6 куб суу керектелет. ГЭСтен чыккан суу кайра эле сугат сууга пайдаланылат. Үрмарал өзөнүнөн суу 20 куб суу түшсө, наркы жак бет 12 куб алат, бул жак бет 8 куб алат. Ошол 8 кубтун 2 кубун жалпак тил деген канал менен 3 эмчек айыл ичет. 6 кубун кайра эле ушул ГЭС аркылуу түшүрүп, Кайназар каналы менен Пакаята, Кызылсай, Водный ушул айылдар камыс болот. Биз 1 литр сууду дагы самовольно шлюздү ачып жапканга бизде андай укук жок. Биз ирригацияга бөлүнгөн суу менен гана иштейбиз. Чакан ГЭСти ишке киргизүүгө азыраак каражат жетишпей турганын айтат каарманыбыз. Майда барат жумуштары бүтүп калса эле, алдыңкы 2 ай аралыгында электр энергиясын өндүрүп баштайт. Кошумча 5 адам жумуш менен камсыз болот. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакаята району.